Эгер сен ийгиликти көздөй 1 кадам таштасаң, аалам сени көздөй 10 кадам таштап берет дейт. Ден соолук боюнча болобу, финансы жагынанбы, адамдар менен болгон мамилеби, сен кандай максат койсоң, ошол максатыңды жакындатып берет. Ал үчүн ийгиликке жеткирүүчү кыймыл-аракеттерди дайыма жасап турушубуз керек. Аффирмацияларды айтып, эмоционалдык ыкламдардан арылып турушубуз керек. Биринчи кезекте ошол эмоционалдык ыкламдар бизге кандай жаман таасир берерин биз жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Алар бизге жүк сыяктуу, таш, оор жүк сыяктуу бизди ылдый тартып басып турат. Негативдик эмоция менен жүргөндөр башкача жыттанат, көзүнүн терисинин түсү өзгөрүп кетет. Биздин ички дүйнөбүз сырткы дүйнөбүздү түзүп турат. Зависть дагы аябай жаман. Эгерде бирөөгө завидовать этип турсаң, сен өзүңдү лузер сезип, колуңан эчтеке келбеген адам катары сезип каласың. Эгерде белый зависть болсо, ал жакшы. Мисалы, бирөөгө суктанып, бирөөнү мактап, бирөөнүн ийгилигине мындай суктанып тургандагы мындай өзүңдү стандартыңды көтөргөнгө жардам берет. Мен да ушундай кылышым керек экен, мен да колуман келет деп ошондо аракеттенип каласың. Черный зависть болгондо өзүңдү лузер сезип, никчемный, только мен бирөөгө завидовать этип, ичим күйгөндөн башка колуман келбейт деп өзүңдү огойтур ылдый тартып каласың дейт да. Любой негативдик ыкламдар бизди ошентип дайым ылдый тартып турат. Эмоционалдык ыкламдар бизди ошентип энергиябызды алат. Энергия биз үчүн жашоо. Энергия бизди акча иштеп табыш үчүн керек энергия. Балдарыбызды багыш үчүн керек. Жакшынакай көрүнүп жүрүш үчүн бизге энергия керек. Жакшы ата, жакшы эне болуш үчүн бизге энергия керек. Эмоционалдык ыкламдар биздин энергиябыздын баарын алып салат. Ошон үчүн ылдый тартып, ошон үчүн эмоционалдык ыкламдар менен жүргөн адамдар бели бүкрөйүп, кабагы бүркөлүп, мындай баары ылдый көздөй болуп калат экен да. Ошон үчүн үндөрү дагы кырылдап, мындай араң эле чыгып. Анткени энергиясы жок болуп турганда ошондой болуп калат экен да. Энергиясы жок болуп турган адам эч убакта ошентип ийгиликтүү боло албайт. Алар состояние бессилия болуп, алы жок болгонсуп ушинтип калат экен да, ылдый болуп. Биз ушуну түшүнүп алсак, бул бизге убактыбызды экономдоп берет. Жашоо бир эле келет, жашоо кыска. Эртең менен миңдеген кишилер ойгонбой калышы мүмкүн. Биз өзүбүздүн жашообуз качан токторун билбейбиз. Ошон үчүн биз ар бир күнүбүздү, ар бир минутабызды баалап жашашыбыз керек. Бүгүнкү күн сиз үчүн шанс. Бирөөгө сүйүү арнаганга, бирөөнү кубантканга, бирөөгө сюрприз кылып сүйүнгөнгө, жакшы сөз айтканга, көңүл буруп көңүлүн алганга, жакшы эс калтырганга жана башка. Биз бул жашоого сүйүү тартуулаш үчүн жаралганбыз. Бир нерсе курганы келгенбиз. Биз талкалаш үчүн жаралган эмеспиз. Биз жаратыш үчүн жаралганбыз. Негативдик ыкламдар адамдардын жашоосун кыйындатып, оордотот. Ошондон адамдар бактысыз болушат. Депрессиялар ушундан чыгат. Преступниктер ушундан пайда болот. Бири-бирине зыян алып келгендин баары ушундан пайда болот. Башында эмоционалдык ыклам бар болгон үчүн. Ушуну биз түшүнүп алсак, биз мындан арылгыбыз келип калат. Жакшы жашоого умтулуп калабыз. Сенде таарыныч, өч алуу, жинденүү болуп турганда, сени бирөө алдап кетсе, таарынтып, кидайт этип кетсе, өч алам деп жинденип баштаганда, автоматически состояние жертвага түшүп каласыз. Жертва, лузер. Жертва состояниедagi адам эч качан жеңүүчү боло албайт. Адам либо жертва болот, либо победитель. Экөө тең сразу боло албайт. Сен жертва болуп турганда сага жалость керек болот. Сен аяп гана туруш керек. Өзүңдү дагы аяп, элдердин дагы аяганын күтүп байкуш болуп каласың. Сен тандашың керек. Же жертва бол, же победитель бол. Азыр өзүңдү байкап көр, кандай состояниеде турасың. Эмоционалдык ылам груз болуп сени ылдый тартып турат. Миңдеген аянтыңды ээлеп алат дагы, сага сүйүүнү дагы киргизбейт. Удача, богатство киргизбейт. Удачливый адамда эмоционалдык ыкламдар болбойт. Алар андай ыкламдардан өзүнө кирип кетишине жол бербейт. Удачливый адамдар деле дайыма позитивде эле жүрө беришпейт. Баары эле негативге түшөт. Ошол негативден тез чыгып кеткен маанилүү. Негативге түшүп баратканда эле жок, мен жертва болгум келбейт деп чыгып кетиш керек. Эмоционалдык ылам менен забивать этилип турсаң, кайдан сүйүү, ийгилик, байлык кирет эле. Анткени аларга место калбай калган. Мисалы, толтура стаканга суу куюш үчүн
стакандардын ичиндегисин бошотуш керек болот. Анткени стакан толтура. Ошондой эле хыламдардан биринчи арылабыз. Биринчи дайыма контролдоп турушубуз керек. Мен эмоционалдык хылам менен алектенип атамбы же контролдой аламбы деп өзгө суроо берип турушубуз керек. Экинчиден, иногда нужно дать возможность переживать эткенге. Ошо өзүбүзгө ошо переживать эткенге убакыт беришибиз керек экен да. Мисалы бирөөлөр алдап кетип, бизге предавать этип кеткенде, мисалы ошого убакыт беришибиз керек экен, ошону чыгарганга. Ичиңен кайгырып атсаң, кантип жылмайып жүрмөк элек. Ичиңен кайгырып атып, менде баары жакшы, мен бактылуумун деп сүйлөй бергениң, мусорду килемдин астына шыпырып катып койгондой эле болот дейт. Бул жардам бербейт. Жашоодо ар кандай кырдаалдар болот. Алдап кетиши мүмкүн, катастрофа жана башка кайгыра турган окуялар. Адам кайгырып турганда кантип жылмайып жүрө алмак эле. Ичиңен кайгырып атып, менде баары жакшы, мен бактылуумун деп сүйлөй бергениң, мусордун баарын килемдин астына бастырып койгонго эле окшош. Ичиңде кайгың болсо, мен бактылуумун деп сүйлөй бергениң жардам бербейт. Ошон үчүн страдальческий вечеринка уюштуруш керек экен. Бир күнгө, бир жумага кайгыра турган күндөрдү башыбыздан өткөрүшүбүз керек экен. Анан терең дем алып, Асель Сыдыкова мындай алып келген. Hello, мир. Победительница только что вернулась деп колду көтөрүп айткыла дейт да. Анан давайте все разгребать, все по новой деп ошентип баштайт экен да. Мейли мен утулдум, мейли мени алдап кетишти. Жашоо уланып атат. Дагы күрөшөбүз. Баары бүтүп калган жок. Менде дагы шанс бар. Ар бир күн мен үчүн шанс. Мен жашоонун кырдаалына ийилип, багынып калбайм деп өзүбүзгө дем күч беришибиз керек экен өзүбүз. Баарыбыз эле адамбыз. Дайыма эле позитивде эч ким жүрө албайт. Баарыбыз психтенебиз, жинденебиз. Бирок өзүбүзгө айтышыбыз керек. Менин кечке жиндене бергеним мага пайда алып келеби? Сени менен несправедливо мамиле кылдыбы? Аны кечке эле доказывать этпей эле кой. Сени таарынткан, сен жаман көргөн адам менен общенияңды уланта бергениң электрический стулга отурганга эле окшош. Аны менен мамиле кылбаганга аракет кыл. Эч кимге доказывать этпей эле кой. Бирөөлөргө үйрөтөм деп ойлобой эле кой. Кечиримдүү бол. Бирөөгө барып кечирим сурашым керек деп жашооңду ордотпой эле кой. Кечирим сурагың келсе сура. Кечирим сурасаң да, сурабасаң да, эң негизгиси таарынычты өзүңдүн ичиңе калтырба дейт. Адамдар ушунчалык уникалдуу, баарын сезет. Алар сезет сенин ичиңен кечиргениңди. Ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын айырмасы. Ийгиликтүү адамдар өзүнүн эмоциясын башкара алышат. Өзүнө ишеними чоң болот. Максаты ачык, даана болот. Дайыма билим алып өзүнүн үстүнөн иштейт. Алган билимдерин жашоосунда колдонот жана өтө көп действия кылат. Кудайдан жалынып сурап турган жакшы, бирок биз максатыбызга карай кыймыл-аракетти сөзсүз кылышыбыз керек. Биз сурагандарыбыз өзүнөн өзү эле келип калбайт. 500 жолу күнүгө аффирмация айтсаң дагы. Биз А точкасында турабыз. Биздин максатыбыз Б точкасында. Биздин кыймыл-аракетибиз А точкасы менен Б точкасын бириктирип турган көпүрө болуп эсептелет. Ошон үчүн максатыбызга биз кыймыл-аракет кылганда гана жетебиз. Кээ бир адамдар бир кадам дагы жасай алышпайт. Окушпайт, билимине убактысын, акчасын короткусу келишпейт. Даже бекер окууларды окушпайт. Адам состояние бессилия болуп турганда, ошо меланхолия болуп турганда эчтеке кылгысы келбейт. Башын ылдый салып, эчтеке көңүлү жок болот. Адам пиковое состояниеде болгондо, адам энергичный болуп, баары колунан келип, өзүнө ишеними чоң болуп турат. Адамдардын ошондой эмоционалдык состояниясына эмне таасир берет? Биринчиден, өзүң менен өзүң кандай сүйлөшөсүң? Башкача айтканда, сенин башыңдагы өзүң менен болгон монолог дейт. Сен кандай тилде сүйлөшөсүң? Экинчи, физиология. Өзүң менен өзүң кандай сүйлөшкөнүң менен физиология бири-бирине байланыштуу. Мисалы, жөн эле жылмайып, денеңерди түздөп көрсөң, өзүңө болгон монолог дагы өзгөрө түшөт. Ошон үчүн аффирмацияны айтканда физиологияны да колдонуш керек. Түз туруп, башты өйдө көтөрүп. Анан үчүнчү фокус. Фокус дагы аябай таасир берет. Эмнеге фокус кыласаң? Эгер кайгылуу нерсеге фокус кылсаң, ошо өзүңө болгон монологуңдагы, физиологияңдагы ошого жараша болуп, состояние бессилияга келесиң, депрессия болосуң. Мисалы, кайгылуу нерсеге кечке эле фокусту кое берсең. Бизде ар бир минутада тандоо бар. Кайсыга фокус кылганды тандай алабыз.
күнөөлүүнү издей беребизби же андан сабак алабызбы? Жаман нерседен жакшыны көрө билген кыйын. Аз гана адамдар жамандан дагы жакшыны көрө алышат. Эгер ошентип баардык кырдаалдан өзүбүзгө пайдалуу нерсени, жакшыны гана көрө алганды үйрөнүп алсак, бактылуу жашоого келебиз. Бактылуулук бул сырткы көрүнүш эмес. Буюмдар адамдарды бактылуу кылбайт. Биздин ички дүйнөбүз бизди бактылуу кылат. Биздин бактылуулукту эч ким тартып ала албайт. Биз эмнеге фокус кылабыз? Секрети эле ошол бактылуулуктун. Фокусубуз кайсында? Эми кимге таарынып турсаңыз, листочкага баарын жазып, бырыштырып туруп, өрттөп колуңузду жууп салыңыз. Бири-бирибизге жакшылык кылып турушубуз керек экен. Күнүгө 5 адамга комплимент айтып, жакшы сөздөрдү айтып, анын көңүлүн көтөрүп турушубуз керек. Жакын адамдарыбызга күтүлбөгөн жагымдуу сюрприздерди тартуулап турушубуз керек. Ни за что эле жөн эле. Именно туулган күнү же бир какой-то майрам эмес, жөн гана биз ушундай сюрприздерди кылып, адамдарды бир көңүлүбүздү көтөрүп турушубуз керек. Чындап жакшы көрөрүңүздү, аны эмне үчүн жакшы көрөрүңүздү айтып, ар бир күнүбүздү сүйүүгө толтуруп турганга аракет кылышыбыз керек экен. Адамдарга сүйүү нурун чачыратып турганга аракет кылышыбыз керек экен дайыма. Биз алып аткан билимдерибизди колдонушубуз керек. Алар правила